Коррупцияга, жашыруун келишимдерге жана басым кысымга орун жок. Адилет иштебегендер системадан тазаланышы зарыл. Мамлекет сот системасын реформалоо жана анын материалдык техникалык базасын чыңдоо боюнча олуттуу шарттарды түзүп жатат. Бул сот бийлигинин көз карандысыздыгын камсыз кылууга, мыйзамга гана таянып иштөөсүнө бекем негиз болуп саналат. Мындай колдоо ар бир кызматкерден жогорку жоопкерчиликти жана мыйзамдуулукту так сактоону талап кылат. Сот корпусу мамлекет менен элдин ишенимин аткарышы керек. Жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев Чүй областынын жергиликтүү соттор менен кеңейтилген жыйын өткөрдү. Анда алгач Чүй областындагы 2025 жылдагы сот адилеттигин жүзөгө ашыруунун сапаты, сот иштерин уюштуруунун абалы боюнча негизги көрсөткүчтөрү талкууланды. Жыйында Чүй областтык соттун төрагасы жана анын орун басарлары өткөн жыл ичинде аткарылган иштер боюнча маалымат беришти. Ага ылайык 2025 жылы Чүй областынын сотторунда жалпысынан 42 миңден ашуун иш каралып, сот чечимдеринин күчүндө калуу көрсөткүчү 60-70% түзгөн. Жыйындын жүрүшүндө Чүй областынын сотторунда соттук жалпылоолор аркылуу бирдиктүү соттук практиканы калыптандыруу жана мыйзам ченемдерин бирдей колдонуу боюнча иштер жетиштүү деңгээлде жүргүзүлбөгөндүгү сынга алынды. Биз каралган категориялардын боюнча бардык түрү боюнча канча иш каралса обобщение жалпылоо жүргүзгөн жокпуз, аны моюнга алабыз. Мы обобщение по категориям дел не делали, мы это признаем. Өз сөзүндө төрага бирдиктүү соттук практиканы камсыз кылуу туруктуу жана системалуу процесс болушу керектигин баса белгиледи. Жылына бир жолу жыйынтык чыгаруу жетишсиз. Сот практикасын талдоо жана жалпылоо иштери кеминде квартал сайын өткөрүлүп, анын жыйынтыктары белгиленген тартипте жогорку сотко жөнөтүлүп турушу зарыл. Түшүндүңүздөр да баарыңыздар. Бул багытта облустук соттордун жоопкерчилиги өзгөчө чоң. Алар аймактагы сот практикасын ыраттуу талдап, жалпылап, мыйзамды бирдей колдонуу боюнча багыт берүүчү борбор катары активдүү иш алып барышы керек. Ар бир каралган иш, ар бир өзгөртүлгөн же жокко чыгарылган сот актысы бул анализге алынуучу материал. Анын негизинде так тыянактар чыгарылып, төмөнкү инстанциядагы сотторго методикалык сунуштар берилиши тийиш. Жыйында Чүй областынын сотторунда методикалык жардам көрсөткөн жогорку соттун судьялары 2025 жылы иштерди кароодо кетирген кемчилдиктерди атап, алар кеңири талкууга алынды. Мында төрага орун алган кемчилдиктерди жоюу жана сот адилеттигин сапаттуу камсыз кылуу боюнча катуу талаптарды койду. Иштер менен таанышууда кылмыш жаза иштерди кароодо сот Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин талаптарын бузуу менен ишти караган фактылар болгондугу аныкталды. Иштердин басымдуу бөлүгү мыйзамда белгиленген мөөнөттө эле каралат экен. Бирок айрым учурларда кездешет мыйзамда көрсөтүлгөн чектен чегип каралган иштер. Ошол иштердин баарын биз карап чыктык. Карап чыксак, ал жерде көйгөйлүү маселе жок. Жөн эле аткылады. Кээ бир жерде бир эмени жазмыш болуп коюшат экен, тиги тарап суранды, бул тарап суранды. Кээ бир жерде без объяснений эле откладывайт. Откладывайт эткенде да Динар Илгизовна айтып атат, 1,5 ай, 2 ай, 3 айга чейин откладывайт этип каралат. И в итоге бүт эмелер нарушается, и соответственно именно ошол боюнча соттор кеңешине канча деген арыздар түшөт. Именно ошол моменттер боюнча убагында карабайт, иштерди созуктуруп. Очень много приостановленных дел. Алардын баарын карап чыктык. Карап чыксак, эми туура приостановленный иштер бар экен. Но көбүн эсе туура эмес эле токтолду. Ошондой эле эң негизги жана эң көйгөйлүү маселе болгон бул биринчи инстанциядагы соту тарабынан иштерди кароо мөөнөтү сакталбагандыгы жана анын кесепетинен чыккан тараптардын сот системасына карата келтирген нааразычылыгы тынчсызданууну пайда кылат. Иш боюнча тараптардын келбегендиги, тараптардын ишти жылдыруу жөнүндө өтүнүчтөрү, тараптардын соттук отурум жөнүндө кабардар болгондугу боюнча далилдер жок болгондугу, кошумча далилдерди талап кылуусу, үчүнчү жактарды ишке тартуусу жана башкалар айтып берилди сот судьялар тарабынан. Бирок биз ойлойбуз да, кандай себептер болбосо дагы судьялардын анча чоң эмес жүктөмүн эске алсак,
иштер 3 айлык мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө каралышы зарыл жана толук мүмкүнчүлүгү бар. Жыл жыйынтыгында көрсөткүчтөрү жогору катары Чүй областык соту, Токмок шаардык соту жана Жайыл райондук соттор аталды. Ал эми эң төмөнкү көрсөткүч Сокулук жана Панфилов райондук сотторунда катталган. Мында айрым судьялардын чечимдери 90-дон 100%га чейин күчүндө калса, айрым учурларда бул көрсөткүч 25%га чейин төмөндөгөндүгү белгиленди. Чүй облустук соту 25-жылы 2150 иш караган, даттанылганы 848 иш, күчүндө калганы пайызды көрсөткүч менен 73,82%. Иштердин сапаттык көрсөткүчтөрү жакшы судьялар. Масабирова Тарифа Жанбаевна караган иши 119, даттанылганы 60, күчүндө калганы пайызды көрсөткүч менен 90%. Сизге алкыш. Ушундай көрсөткүч менен иштешиңиздерди мындан ары дагы тилектешмин. Эми иштердин сапаттык көрсөткүчтөрү төмөн судьялар. Бул Чүй облустук сотунда. Айтмырзаев Нурлан Жээналыевич. Караган ишиңиз 131, даттанылганы 42, күчүндө калганы 52,38%. Бул жакшы көрсөткүч дейсизби сиз? Айтыңызчы. Жок, ал абдан начар көрсөткүч. Начар көрсөткүч. Бул Жакшы көрсөткүч деп биз азыр 80%дан жогору жогору айтабыз. болсо. Туурабы? А сиздики бул өтө төмөн. Жамиля Сабит. Караңыздар да. Почему? Эмнеге түштү? Сиздер изучать этиңиздер да. Анын себептерин. Азыр баардыгыбыз билебиз. Мыйзам күчүнө кирген. Соттор бааланабыз азыр. Туурабы? Кантип азыр бааланабыз? Ушундай көрсөткүч менен. Силер түшүнүп атасыңарбы? Бааланганда азыр мындай көрсөткүчү бар судьялар эмне болот? Мындай судьялар кармалбаш керек. Ушишколо правосудие жиберишибиз керек сиздерди. Кайсы жерден аксап атканыңыздар болсо. Анын бардыгын мына коллегиянын, областтык сотунун коллегиянын төрагалары сиздер аныктап беришиңиздер керек. Сабитова Жамиля Сабитовна, сиз коллегиянын төрагасысыз. Караган ишиңиз 123, даттанылганы 27, күчүндө калганы 55,56. Ушул жакшы көрсөткүчпү? Мына коллеганын төрагасы сиз өзүңүз. Жок, бул көрсөткүч начар. Термечиков Мирлан Арсланбекович. Караган иши 107, даттанылганы 14, күчүндө калганы 57,14%. Сиздики эмне болду? Эмне деп түшүндүрөсүз? Эмне үчүн сиздин көрсөткүчүңүз төмөн? Ана-Бүдүн райондук соту 25-жылы 5724 иш караган, даттанылганы 607 иш, күчүндө калганы 66,39%. Иштердин сапаттык көрсөткүчтөрү жакшы судьялар. Булар Сыдыков Марат Райымбекович. Караган ишиңиз 306 экен, даттанылганы 40, күчүндө калганы 87,50%. Сизге алкыш. Шералиев Саматбек Абдуллаевич ким? Сиз төрага. Каралган ишиңиз 460 экен, даттанылганы 34, күчүндө калганы 82,35%. Сизге алкыш. Төрагалык иш алып баруучулугуңуз боюнча маселе. Түшүндүңүзбү? Иштердин сапаттык көрсөткүчтөрү төмөн судьялар. Бул Ала-Медин райондук сотунда. Ибраева Чынара Назарбековна. Караган иши 386, даттанылганы 9, күчүндө калганы 44,44%. Бул жарымынан дагы ылдый түшүп кетиптир да сиздики. Жунушева Назгүл Турсбековна. Караган иши 284, даттанылганы 19, күчүндө калганы 47,37%. Жарымынан дагы ылдый түшүп кеткен. Жумабаева Жылдыз Кабыловна. Караган иши 367, даттанылганы 11, күчүндө калганы 54,55%. Жакшы көрсөткүчпү, ушуну айтып коюңузчу. Саламатсыздарбы? Жок. Токмок шаардык соту 25-жылы 4324 иш караса, даттанылганы 173 иш,
күчүндө калганы бул жалпы сот боюнча, Токмок шаардык соту боюнча. Күчүндө калганы пайыздык көрсөткүч менен 70,52%. Токмок шаардык сотунда дагы көрсөткүчү жакшы судьянын бирөөсү Анар Ботоева Бөбүсара Рустамовна. Караган ишиңиз 726 экен, даттанылганы 31, күчүндө калганы 80,65%. Сизге дагы алкыш. Эми Токмок шаардык сотунда иштердин сапаттык көрсөткүчтөрү төмөн судьялар. Бир эле судья бар экен, Аалы Улуу Садырбек. Караган иши 102, даттанылганы 5, күчүндө калганы 40%. 5 ишиңизден 40% утверждаемость. Ысык Ата райондук соту жалпысынан 25-жылы 5423 иш караса, анын ичинен даттанылганы 344, күчүндө калганы 53,20%. 24-жылга салыштырмалуу түшүп кеткен. 24-жылы утверждаемость күчүндө калганы 65,45% эле. Азыр 53%га түшүп кетиптир. Почти 12%га төмөн. Бул 24-жылга салыштырмалуу. Иштердин сапаттык көрсөткүчтөрү жакшы судьялар. Бир эле судья бар экен, Уметова Айгүл Таштанбековна. Караган иши 510, даттанылганы 20, күчүндө калганы 81,82%. Жакшы көрсөткүч. Сизге алкыш. Эми иштердин сапаттык көрсөткүчтөрү төмөн судьялар. Бул Ысык Ата райондук сотунда. Мир Камилов Нурлан Мирпазылович. Караган иши 934, даттанылганы 59, күчүндө калганы 47,46%. Бул не деген көрсөткүч? Түшүндүрүп бериңизчи. Бул боюнча негизинен ненадлежащий извещен дегендер ушулар болуп калды. Жоебуз. Тийиштүү түрдө бардыңар эле ошол жака это ненадлежащий деп. Так, изилдеп чыккылачы Мир Камиловду. Сиз цивилистсизби же криминалистсизби? Мурда криминалист болчумун, азыр цивилистмин. Цивилист, вот. Турсун көтөлөп коюңуздар. Көтөрүңүздөрчү. Мына 59 иши даттанылган экен, ошол кандай себептер менен атмен болгон. Вот ушуну көрөйлү. Өтө төмөн. 50%дан ылдый түшүп кетипсиз. Кантип иштеп атасыз? Моюнга алабыз. Отуруңуз. Шабданбеков Болот Турарович. Караган ишиңиз 620 экен, даттанылганы 47, күчүндө калганы пайыздык көрсөткүч менен 46,81%. Бул Мир Камилов Нурлан Мирпазиловичтин да көрсөткүчтөн төмөн экен сиздикичи. Бул кандай көңүл бурдуңуздар, эмне иш-чаралар жүргүзүп атасыздар? Бул судьяңыз боюнча. Иш жүргүздүңүзбү? На 46% экен да көрсөткүч. Утверждаемость. 54% жокко чыгып кетип атыптыр да. Же өзгөрүп атыптыр. Иш жүргүзгөн жоксузбу? Жүргүзүп атабыз. Үчүнчү судья бул көрсөткүчү төмөн. Тажибаев Нурбек Рашидович. Караган ишиңиз 775, даттанылганы 52, күчүндө калганы жалпысы пайыздык көрсөткүч менен 51,92%. 52% деп кое берейли. Жакшы көрсөткүчпү? Жок. Вообще уят. Соттор кеңешинин мүчөсү тем более болуп алып, ушундай нерсени айтканыңыз. Отуруңуз. Чүй райондук соту 25-жылы 256 иш караган, даттанылганы 67 иш, күчүндө калганы пайыздык көрсөткүч менен 59,70%. Иштердин сапаттык көрсөткүчү төмөн судьялар Базарбаев, Канатбек, Туратбекович. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Караган ишиңиз 674 экен, даттанылганы 11, күчүндө калганы пайыздык көрсөткүч менен 36,36. То есть 3/1 бөлүгү чыгарган чечимиңиз
жокко чыгып кетет экен же өзгөрөт экен. Утверждаем эмес, болгону сиздики 36% экен. Бул не деген көрсөткүч? Түшүндүрүп бериңизчи. Я, болгону 11 эле ишти атталыптыр. Я. Эмне көрсөткүч айтыңызчы? 36% деген. Я, түшүндүрүп бере аласызбы? Ким Чүй райондук сотунун төрагасы? Начар көрсөткүчтөр болуп калды, аракет кылып мунун үстүнөн иштеп атабыз. Жок, начар экендиги көрүнүп эле турат. Бул начар эмес, өтө начар. Себебин көрдүңүздөрбү? Сиз төрагасыз да. Ооба. Эмне себептен ушундай көрсөткүчү төмөн? Эң төмөн. Сиз төрага катары муну эме чакырып ушул бир жыйын өткөрдүңүз да туурабы? Же өткөргөн жоксузбу? О жокко чыккан чечимдер боюнча талдаганбыз. Бул боюнча чындыгында кемчиликтер кетип калган экен. Булар үстүндө иштеп атабыз. Анан жоёбуз буюрса бул үчүнчү жактар тартылбай калган иштер боюнча. Консилиум кылдыңарбы? Консилиум болгон. Протокол барбы? Көрсөткүчтү. Ошо консилиум кылганыңыз боюнча протоколдор барбы? Жок, биз ал боюнча протокол жок, мына өзүнчө эле. Оз экилеби? Ошол туура деп эсептейсизби мына соттун төрагасы катары? Моюнга алабыз, жоёбуз буюрса. Уят мындай иштеген. Отуруңуздар. Так. Кемин райондук соту 2025 жылы 2070 иш караган. Даттанылган 62 иш жалпысы. Күчүндө калганы пайыздык көрсөткүч менен 50%. Бул жалпы сот боюнча 50%. Иштердин сапаттык көрсөткүчтөрү Кемин районунда жакшы судьялар. Бул Тажибаев Ильязбек Курбанбекович. Караган иши 258, даттанылганы 2, күчүндө калганы пайыздык көрсөткүч менен 100%. Эки ишиңиз күчүндө калды. Сизге алкыш. Ошо эле сотто Артыкова Нуржамал Момунжановна. Караган иши 562, даттанылганы 11, күчүндө калганы 81,82%. Сизге дагы алкыш. Кемин райондук сотунда иштердин сапаттык көрсөткүчтөрү төмөн судьялар. Төлөнбаев Аманбек Ыдырысович. Бул сапаттык көрсөткүчү төмөн судьялар. Караган иши 717, даттанылганы 30, күчүндө калганы пайыздык көрсөткүч менен 36,67%. Жакшы көрсөткүчпү 36%? Айтыңызчы. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Жок, бул төмөн көрсөткүч. Төмөн эмес, эң төмөн көрсөткүч. Эң төмөн көрсөткүч. 3төн 1 бөлүгүңүз сизге жокко чыгып же өзгөрүп кетип атыптыр да. Күнөөнү мойнуна алабыз, оңдолобуз. Оңдолосуз анда да убакыт көрсөтөт. Москва райондук соту 2025 жылы 4494 иш караса, анын ичинен даттанылганы 255 иш, күчүндө калганы пайыздык көрсөткүч менен 68,24%. Эми иштердин сапаттык көрсөткүчтөрү Москва райондук сотунда жакшы судьялар. Жошбеков Алмазбек Нарынкулович, өзүңүз төрага. Караган иши 800, даттанылганы 79, күчүндө калганы 81,1%. Сизге дагы алкыш. Отурумда төрага Чүй областынын жергиликтүү сотторунун сот залдарын толук кандуу аудио жана видео жаздыруу системалары менен камсыз кылуу, ошондой эле онлайн сот отурумдарын уюштурууну баштоо боюнча тапшырма берди. Онлайн трансляциялоо башталганда 1 январдан. Бул сот адилеттигинин ачык айкындуулугун камсыз кылууга багытталган маанилүү кадам. Каалайбызбы, каалабайбызбы, тездетишибиз керек. Онлайн процесстерди өткөрүү боюнча. Бул талап болуп атат. Мыйзам күчүнө кирген. Бардыңыздар билесиздер. Ошондуктан бул багытка өзгөчө көңүл бурулуп, тиешелүү тапшырмаларды так, убагында жана сапаттуу аткарууну талап кылат. Жыйында QR код системасы аркылуу жарандардан түшкөн сунуштар жана сын пикирлер да каралды. Төрага ар бир билдирүү боюнча кандай иштер жүргүзүлгөндүгүн сурап, тиешелүү жоопторду укту. Аламедин райондук сотунда кеңседегилерди алмаштырыш керек дейт. Значит, кеңседе иштеген кызматкерлериңизди алмаштырыш керек деген да. Мунун негизги себептерин изилдедиңизби?
Муну сиз изилдешиңиз керек. Дмитрий Васильевич, бул 3 компонент вопрос боюнча мен азыр угуп атам, потому что мы не могли отслеживать. Анан былтыркы сиз келип кеткен жыйынтыгы боюнча анализ жүргүзгөнбүз, тараптарга орой мамиле кылбагыла, ысылык мамиле туура түшүндүрүп узатып койгула дегендейчи. Алар боюнча аппарат кызматкерлери менен тийиштүү ар бир айда мындай айтканда чогултуп, байма-бай айтып, кулактарына куюп келатабыз. Сокулук райондук соту печать дейт, койдуруш үчүн көп күттүм дейт. Канцелярия кызматкерлери менен сүйлөшүп ушул маселени айтылды. Эгерде бирөө канцелярияны жаап кетип атса, экинчиси замен болуп. Хорошо. Ошол бул боюнча кимдин күнөөсү менен ушундай мамиле болуптур, айтсаңыз? Печать койдуруш үчүн көп күтүптүр. Бул кимдин күнөөсү экен? 25-жылы өмөткөн. Бул сиз билесиз да эми. Тем более аппарат кызматкерлери менен чогулуш өткөрдүм деп атасыз. Эмне чара колдондуңуз? Азырынча эч кандай чара колдонгон жокпуз. Айтылды, чтобы калбасын, эгер бирөөбүз кетсек, экинчибиз ошол жерде болгон. Сиз мыйзам чегинде кандай иш алып барышыңыз керек эле, төрага катары? Ушундай нерсени аныкталгандан кийин. Жол бербөө, мындан ары жол бербөө жагын карашыбыз керек. Ошол нерсе болду, болбоду? Болду, биз сүйлөштүк, баарына эскертилип айтылды. Протокол менен бекитилди ушулар? Протокол менен, ооба, протокол менен эле. Өзүңүз сомнение кылып атасыз. Жок, бул QR код боюнча 18 кайрылуу болгон, биз ошолордун баардыгын протокол менен белгилегенбиз. Чүй райондук соту кызматкерлер иш ордуларында болсо, ишти таппай 1 саат издешти. Бул эмне деген Чүй райондук сотунун төрагасы? Бул эмне деген иш? QR код боюнча мындай кайрылууларды билген учурдан тартып, мен аппарат кызматкерлерин чогултуп, протоколдук бул көрсөтүлгөн кемчиликтерди жоюу боюнча протоколдук тапшырма берип, протокол өткөрдүк. Буга чейин төрагалык райондун төрагасында доступ жок экен. Билген маселем, билгенде ушул жардан чараларды камсыз кылдык. Отуруңуз. Москва райондук соту сот кызматкерлеринин мамилесин жакшыртуу, бюрократияны азайтуу, эмне деген мамиле начар болуп атат? Эмне бюрократия болуп атат? Москва райондук сотунда. Биз бул распечатканы 5-күн түштөн кийин алдык, ол соттон. Алып, анан алдын ала текшерүү өзүм уюштургам. Пока аягына чыга элекпиз, анан бүгүн эртең дагы чогулуш кылып териштирүү иштерин жүргүзүп, анан аппарат кызматкерлери менен тийиштүү иш алып барабыз. Буюрса мындан ары. Бул сизге сигнал болот. Что сот аппараттын кызматкерлери бюрократиялык мамиле менен мындай отношение кылышат экен. Мамилени орой кылат экен. Мамилени жакшыртуу боюнча бир кандай иш-чараны жүргүзүп, кимди ушул боюнча тартип жазага тарттыңыз? Бул күнгө чейин мындай тартиптик чара көрүлө элек, бирок бүгүн эртең чогултуп, териштирип, жыйынтык чыгарабыз. Тийиштүү. Отуруңуз. Шуну обязательно ушинтип ар бирин эметип туруш керек да. Болбосо төрагалар өзүңүздөр ойлонуп бир жылбайт экенсиздер да. Жайлы райондук соту судья бир тараптуу карады, онлайн кылыш керек дейт. Жайлы райондук сотунун төрагасы келип. Эми мен түшүнөм, сиз соттук процесске кирише албайсыз, бирок канчалык деңгээлде ушундай судьяларыңыз бар. Биз билебиз да, мыйзам боюнча сотко тараптар бирдей, туурабы? Бир тараптуу кантип карады, ошолорду изилдедиңиздерби? Өзүңүздөр отуруп. Бул боюнча биз ошо башка коллегалар өткөргөндөй эле жума сайын өткөрөбүз аппарат кызматкерлери, судьялар боюнча. Андан сырткары мен кире бериш кабинетинде график илип койгом, ар жума сайын мен жеке кабыл алам деп.
Анан эми бул жерде андай болбосо деп турам. Деп сиз ойлойсуз, андай болбосо керек деп ойлойсуз сиз. Аны териштириш керек да. Каяктан чыккан? Отуруңуз. Кемин райондук соту, соттор кызматкерлер иш ордуларында болушса деп жазып. Жоксуңарбы иш ордунда? Бар эле кызмат ордунда, барды иш ордунда эле отурушат, жумуш убагында, жумуштан сырткары. Анда жөн эле жазып коюп турат да, Ошону бирок ошо информациядан кийин баарын собрание кылып, кайрадан эскерткем, өз ордуңарда отургула деп. Мен постоянно эле өзүм судьяларга, аппаратка да аралашып эле кечке кирип текшерип турам, ордунда эле отурушат. Анан ушуну да бир предложение ким жазды, кайсы иш боюнча жазды, анан ошо телефон номерин коюп кое турган болсо мен чакырып алып текшертет элем. Биринчи ушу QR коддун мындай багытын карасаңыздар, бул анонимдүү. Административдик сот. Туалет жок, автоунаа токтоочу жай жок дейт. Билебиз административдик сотто. Бул азыр проблема болуп атат. Бирок туалет жок дегенин билбейт аны. Шарт түзүп койбойсуздар, кана төрага ким? Эми келген эл каяка барат? Айтыңыздарчы. Өзүңүздөр бекитип аласыздар. Эми мен билем. Чын эле бизде жана темир эшик турат, жабык. Бирок аны ач десе ачып берип атышат. Ачыз, барын ачып коюңуздар. Мына жерде төрагалар бүт отурасыздар, андай токтотуңуздар. Шарт түзүлүш керек. Ал жерде тараптар келип, элдер каяка барат? Мындан тышкары иштерди автоматтык бөлүштүрүү системасы, жер тилкелери, имараттарды оңдоо жана коруу, жергиликтүү сотторду материалдык техникалык жактан камсыздоо, кадр саясаты жана коррупцияга каршы чаралар талкууланды. Жыйындын соңунда Жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев сот тутумунда ичинен тазалануу процесси жүрүшү керектигин айтып, жемкорлукка аралашкан адамдар сот системасында иштебешин баса белгиледи. Урматтуу Чүй облусунун жергиликтүү сотторунун судьялары жана төрагалары. Бүгүнкү жыйында каралган бардык маселелер милдеттүү түрдө аткарылышы зарыл. Убакыт чектелүү. Ошондон ар бир ишти ыкчам жана натыйжалуу жүргүзүү биздин башкы милдет. Мамлекет башчыбыз курултайда сотторго бааны эми эл берет деп билдирди. Аны бардыңыздар билесиздер. Ошондон эл үчүн иштеп жатканыңызды дайым эске алып, чечимиңиздерди адилеттүү жана мыйзамдуу кабыл алышыңыздар керек. Эл сиздерден так жана сапаттуу иштерди күтөт. Жана ар бир чечим сот системасына болгон ишенимди бекемдейт. Сот системасында чыныгы адистер, өз жумушун сүйгөн жана патриот кызматкерлер гана иштеши керек.